Бул видеолор Москвадагы Бодрость мончосунун байкоочу камерасына тартылып калган. Интернет желесине тараган видеолордон мигранттардын баарын бирдей жерге жаткырып, үстүлөрүнөн тебелеп жүргөн кишилерди көрүүгө болот. Ошондой эле кара форма кийгендердин бири скотч менен камералардын бетин жаап жатканын көрүүгө болот. Медиа хаб бул күнү мончодо болгон кыргызстандык мигранттарды жана мончонун ээсин издеди. Бирок алар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бизге окуяны ачык айтып берүүдөн баш тартты. Анткени менен ошол күндөгү окуяны сүрөттөгөн аудио, видео жана сүрөттөр колубузга тийди. Бул аудиолор мигранттар отурган WhatsApp группаларда тарап жатат. Ошол күнү мончодо болгон мигранттардын биринин айтымында кирип келгендер документтерди дагы текшерген эмес. Кирип эле электрошокерлер менен басып, жерге жаткырып, уруп кирген. Андан соң күчтүүрөктөрдү өзүнчө, алсыздарды өзүнчө, сакалдууларды өзүнчө бөлүп сабаган. Бизди эмнеге уруп жатасыңар деген суроого силер бизге жакпайсыңар деген жооп болгон. Алар айрымдардын акчаларын тартып алган. Мигранттардын коопсуздугу үчүн алардын үнүн өзгөртүп беребиз. 5 саатта калмашты кыйнашып, ар кандай немелер менен, ыкмалар менен кыйнашып. Анан 5 сааттан кийин уже чоңдору келди. Чоңдору келип, алар келгенде тийген жок. Биз ошо 1 саатта жерде жаттык. 4 саатта барып, 1 саатта бир ошо жерден бөлүп кетишти, ар кайсы жака. Анан ошактан бир баклашка насыбай кармалды жерде. Ошо насыбай ар кимдин оозуна тыгып жедирди, жебейм десе уруп, электрошокер менен басып жегизди, оозуна толтуруп. Анан ар кимдин чоңурактарды кол күрөштүрдү. Отун шокер менен басып дубинкамен уруп. Анан кийип алгандарды куртка менен кошо бассейнге ыргытып аларды. Документтердин анча-мунчаларын кээ бирлерин айырып салышты. Акталары жок. Кээ бирлердин 10 миң, 20 миңден жөнтөгөн акчаларын алып коюшту. Ал эми дагы бир кыргызстандык мигрант кабыргасы сынганын айтууда. Ал башкаларды кафе, мончо, соода борборлоруна барбай турууга чакырган. Ошентип келип эле дубинкалар менен уруп, аягын вообще жестко болду. Эртеден баштап 12-ге деле токтоткон жок. Адамдар эзип салды. Акыры улгандар, ыйлап аткандар, үн чыкпай турган. Дубинка электрошок адамдардын үстүндө тебелеп жүрөт. Адамдардын эси окулат, бассейнге ыргытышат. Омондор менен жанчып туруп салып кеткен. Бирөөнүн мурдусунда, менин кабыргамсында до сих пор. Бияктабыз. Койгорлук керек, алайлагыла. Мигранттардын группаларына тарап жаткан дагы бир видео колубузга тийди. Андан 20га жакын адамды көрүүгө болот. Видео тартып жаткан мигрант ал жерде жалаң кыргыздар отурганын, биринин мурду сынып, башы жарылганын айтууда. Жестко мына жалаң кыргыздарды чогултуп алган. Жестко. Мына бир тууганыбыздын мурду сынды, башы жарылды. Ал эми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мончодо кармалган 24 кыргыз жаранынын 4-өө Орусиядан чыгарыла турганын кабарлады. Москвадагы Бодрость мончосун кыргызстандык ишкер иштетет. Анын кошумча дагы Фаиза аттуу чайканасы бар. Кыргызстандык ишкердин мончосу менен чайканасына негизинен Борбор Азиялык мигранттар барчу. Кыргыз мигранттарынын мончодо сабалганы боюнча окуя жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Депутаттар Тышкы иштер министрлигинен тез арада тиешелүү чараларды көрүүнү жана бул окуяга реакция кылууну талап кылды. Эмне бул стратегиялык өнөктөш союздашпыз деп Евразияда отурабыз, биздин жарандарды аябай мындай жапайыларча кордоп атпайбы? Эмне миграция боюнча эмне министр сүйлөштү, ким эмне реакция кылды? Мен Тышкы иштер министрлигинин эмесин окудум, жанагы реакциясын. Андай болбойт да, андай кылбагыла да силер. Чакырбайсыңарбы элчини? Нотаны карматпайсыңар колуна. Эмне үчүн биздин жарандарды мына ушундай кылат? Тышкы иштер министрлиги 14-апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов тимге чакырылып, орус тарапка бул боюнча расмий нота берилгенин билдирди. Мекеменин маалыматында бул окуяны териштирүү жана эгерде жарандарга карата күч колдонуу негизсиз болгон болсо, тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү жазылган.
Кыргызстан нота жибергенден кийин Орусиянын ички иштер министрлиги Москва полициясы Мончодо кармалган кыргызстандыктарга каршы эч кандай мыйзамсыз аракеттерди жасаган эмес деп билдирди. Ошондой эле рейд учурунда полиция 59 мигрант кармалганын белгилеп, 25 мигрантка Орусияда жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн административдик протокол түзүлгөнүн кабарлады. Мончонун ээси биздин кыргыз жигит, бирок Россиянын гражданы, да? Ошол жерде Мончодо мурун көптөгөн жолу баягы проблема болуп, жашаган жеринде ошол жердеги элдер менен мындай түз контакттар жок экен да. Дайыма аларга проблема түзүп, анан Мончого келгендер машиналерин туура эмес коюп, жолдорун тосуп салып, анан дайыма ошо бир проблемасы бар экен. Анан ошондо ошо күнү баягы бышып калса керек, алар элдер ошо МВДга жалоп кылып, звонить этишип, анан ошондой бир проблема чечкиле дегенде ошондой сигнал түштү керек. Анан ошол жерден жанагы мындай рейд болуптур да. Анан биз айтып атабыз, алар айтып атат, ошо банядагы жигит налогун төлөбөйт экен, анан мындай проблемасы бар экен, ошондон биз аны билген эмеспиз. Бирок биз баягы эс алуучу катары барганбыз, бирок ошого жарабай биздин коопсуздукту сактаган жок, бизге дискомфорт кылды, биз мындай ушундай запкага учурадык деп ошо жигиттин айтканы да биздин элчи мага жиберди. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.